Урматтуу тургундар, урматтуу Сузак айыл өкмөтүнүн тургундары, кеч болсо деле мен ушул юбилейный көчөсүндөгү эски стадиондун ордуна келип көрүп кеткенге мажбур болуп жатам. Бүгүн 25 апрель күнү ушул жерде жума базар уюштурулат экен деп, анан уюшпай калып, жергиликтүү кеңештин депутаттары уруксат бербептир деген сөздөр тарап кеткен болчу. Бирок ушул эле маалда мен ошол боюнча комментарий берип өтөйүн. Бул жума базар боюнча эч ким бизге расмий түрдө кайрыла элек. Ушул жерде жума базар уюштурулушу боюнча ишкер айымдар Гүлмер Капарымна, Махир эже жана Чолпон эжелер расмий түрдө эгерде айыл кеңешке кайрылса, биз эң минималдуу түрдө эрежелер сакталса, убактылуу болсо деле ошол айыл тургундарынын турмуш деңгээлин жогорулатуу максатында тиричиликке жардам болсун деп ушул жерге уюштуруп бергенге, керек болсо колдоп бергенге дагы мен тааныган депутаттар, билген депутаттар даяр. Мен көпчүлүгү менен эле сүйлөштүм. Мен жеке өзүмдүн позициямды айта турган болсом, мен ушул жума базарды убактылуу жаңы базар курулгуча колдоп бергенге мен колдоп берем деген өзүмдүн позициямды билдирип өтсөм, андан сырткары эң алгач эң минималдуу эрежелер сакталыш керек, достор. Урматтуу тургундар, алар бул өрт коопсуздугу, кажаткана, санитардык нормалар бардыгы, азык-түлүк, тамак коопсуздугу, таштандыларга ким алып чыгып тазалап жооп берүү, жана жоопкер адамды дайындоо, жана таза суу маселелери сөзсүз түрдө ушул эрежелер сакталыш керек. Анан жоопкерлер дайындалыш керек. Убактылуу ушул элдин коопсуздугун сактап берем, уюштуруп бергиле десе, ушул жерге керек болсо шарттар жаратылса, убактылуу болсо деле биз депутаттар колдоп бере алабыз. Ушул эле маалда урматтуу Сузак рай администрациясынын башчысы жана айыл өкмөтүнүн башчысы менен кеңешип, буюрса тез күндөрдө ушул базар маселеси убактылуу болсо деле уюштуруу маселеси чечилет. Ушул ишкер айымдар кайрылсаңар, буюрса депутаттар колдоп бергенге, көрүп чыкканга даярбыз.